Салам достор. Кыргыз таамдары каналыма кош келипсиздер. Биз сиздер менен бүгүн ата бабаларыбыздын тамагы болгон кыргыздын улуттук тамагы чупканы жасайбыз. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Бизге биринчи камырын жасап алышыбыз керек. Ага туз, un жана кичине өсүмдүк маян куюп, унду салып, биз өтө жумшак эмес жана өтө катуу эмес, орточо болгон камыр чуруп алабыз. Камырды жууруп, аны 10-15 мүнөткө тыныктырып коюп коебуз. Мынакей камыр да тыныгып бүттү. Эми биз камырды жайып баштайбыз. Камыр тыныгып тургандан кийин аны жайганга аябай оңой болуп калат. Мынакей камырыбыздан жайылып атат. Өзүңүздөр көргөндөй эч жери жыртылган жок. Жана аябай жука жайылып атат. Мынакей камырды да жайып алдык. Аябай жупчука кылып. Эми камырды жайып алып, мен ушундай болгон капкак менен камырларды бирдей кылып, тегерек кылып кыркып алам. Анткени бардыгы окшош, бардыгы бирдей болот. Мынакей достор, биз ушундай кылып бардыгын окшош кылып кыркып алдык. Бизге сливки керек болот жана сметана жупканы сүрткөнгө. Эгерде үйүңүздөрдө каймак болсо, анда каймак сүртсөңүздөр эң сонун болот. А менде каймак жок.
Анан кичине өсүмдүк майын да кошуп коебуз бул жерге. Биз сковородканы жакшылап кызытып, ага кургак боюнча биринчи бир жерин бышырып алабыз. Бир жагын бышкан жагын оодарып, ага биз каймакты сүртүп, өзүңүздөр көрүп тургандай кылып экинчи жупканы жаап, аны кайра оодарабыз. Ал жупка бышканга чейин бул жактагы бышкан жупканын үстүнө каймакты сүртүп, аны дагы өзүңүздөр көрүп тургандай кылып жаап оодарабыз. Мына ушундай кылып бышырып, 8-9 жупканы бышыргандан кийин алып, кайра жаңысын ушинтип бышыра беребиз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай биздин жуп-жука болгон жупкаларыбыз да даяр. Аябай аппетиттүү, даамдуу. Бул жупкаларды биз жарма, боозо, кымыздар менен жесек аябай даамдуу болот. Жана ичине ар кандай начинкаларды салсак да болот. Пияз, көк пияз. Эгерде кааласаңыздар, мен кийинки видеолордо көрсөтүп берем. Достор, кимге бул рецептим жакса, анда комментарий жазып өз оюңуздарды калтырыңыздар. Жана каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.